Аткарылган аскердик ант, мекендин эркиндиги, элдин тынч жашоосу үчүн каны жанын аябаган баатыр, каармандык жана эр жүрөктүүлүк. Дал ушундай мүнөздөмө прапорщик Бекзотбек Юлдашевга таандык. Ал 2021-жылдын 29-апрелинде Тажикстандын куралдуу кол салуусунан мекенин коргоп жатып, баатырларча курман болду. Юлдашев окуя болгон күнү автоунаасы менен Көкташ айылына курал жеткирип келе жатканда ок атууга кабылган. Элинин баатыр уулу үй бүлөсүнүн сыймыгы эле. Жакындарынын айтымында Бекзот Юлдашев мекенин сүйгөн эр жүрөк аскер кызматкер болгон. Ал 2018-жылыда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда мекен чегин коргоп, эрдик көрсөткөн болчу. Баатыр уулду тарбиялап өстүргөндүгү үчүн Бүүмайрам Халматова эне даңкы медали менен сыйланган. Көөдөнүмө тагылган медалдын салмагы жыл өткөн сайын оордуп, кадыр баркы калыңдап бараткан сыйт дейт Бекзоттун апасы. Мекендин эр жүрөк сакчысын алдейлеп үстүрган энемин, эзелтин таалайдын тактысын эл журтка тартуулап келемин. Энендин ак сутун акта деп, ак жылдай максатта түз айттым. Мен сени мекенди сакта деп, үйүмдөн кубанып узаттым. Балам өтө мээримдүү, мехнаткар бала эди. Коркмаган, эле журтка худду ota-onasiga кандай мээримдүү болсо, эле журтуга ошондой мээримдүү эди. Баламды куулдойм көксүдө болгон, эл журтка урматта болгон. Кошуналарыма муну сыйлап, аркасынан жакшы сөз менен эстеп жүрөт. Бекзот жаш кезинен эле аскер кызматкери болууга кызыккан. Анын мындай чечимине кийин үй бүлөсү да тоскоол болбой, тескерисинче колдоо калган. Ал окууда жана жумушунда өзгөчөлөнгөндүгү үчүн дайыма ата-энесине ыраазычылык каттары келип турчу. Бекзот жаңы аскердик наам алып, 2-3 жылдан кийин ардактуу эс алууга кетүүнү пландап жүргөн. Үйдө болсак тараңкылап калады ишик. Алсак дадама кететиман чыгып кетadi. 2-3 күн telefon bo'lmaydi, keyin 2-3 kundan keyin zvon qiladi. Men yaxshi boryapman deydi. Mana shunday qilib, shu mana nimaga ham men borib soldat olib kelaman deb ketdi-da, biz endi bunday vatki suti bilan bo'layotganini bilganimiz yo'q endi. Bular endi boyagi bo'ri birinchi bo'lib yetib borish kerak ekan. Biz Qirg'izistonni qo'riqlash kerak. Biz nimadir endi o'lim Qirg'iziston uchun, vatan uchun jon berdi. Bir tomondan yuragim ezilsa, bir tomondan siymiqlanaman. Shunday o'g'il tarbiyalaganman. Бекзотбек Юлдашев көзү тирүү болгондон 1-майда 32 жашка чыкмак. Ал үй бүлөдө болуусу болгон. Өзүнөн кийин 2 иниси, 1 карындашы бар. Ошондой эле баатырдын артында жубайы жана 3 баласы калды. Шерзот Юлдашев агасын үй бүлөгө өзгөчө камкор, мээримдүү болчу деп эскерет. Бакем ар дайым мекенди сүй, элиңди сүй деп насаат айтып, бизге жол көрсөтчү да. Эч кимге жамандык кылбагыла, ар дайым туура болгула деп ушул нерсеге үйрөтүп келген. Тирик кезинде эле бакемдин кылган иштеринен, иш-аракеттеринен сыймыктанып жүрчүмүн. Каза болгондон кийин деле мекенди коргоп шейит болгондуктан бир жактан кубанам, бир жактан капа болуп, мындай жүрөк эзилет. Бирок бакем менен бир эле биз эмес, бүтүндөй кыргыз эли сыймыктанат. Каза болгондон кийин Кыргызстандын ар бир бурчунан келишип, ыраазычылык айтышып, ата-энемге ыраазычылык айтып кетишкен. Бекзот Юлдашев Дайыр Асанов атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук аскер лицейинде, андан кийин Ош шаарында жогорку билим алган. 2013-жылдан тартып Исхак Разаков атындагы 20-21 аскер бөлүгүндө кызмат өтөй баштаган. 2017-жылы прапорщик наамын алган. Акыркы 8 жылдан бери чек ара кызматынын Атайын Бөрү тоонда айдоочулук кызматын өтөп эмгектенип келген. Кесиптештери Бекзотту өз ишине так, эр жүрөк, кеңпейил, чынчыл болгонун эскерет. Шайыр бала болчу. Аябай жоопкерчиликтүү, өзүнүн кызматка болгон мамилеси боюнча, спортко болгон мамилеси боюнча өзгөчөлөнүп турчу. Келечекте офицер болом деген ой максаттары бар болчу да. Мекенди аябай сүйчү да, ол патриот балдардан болчу. 2014-жылы дагы мындай чек арада ушундай бир окуя болгон, кагылышуу. Ошондо дагы Бекзат экөөбүз болгонбуз бир жерде. Былтыр 2021-жылы дагы ошо өзү алдыга чыгып, мен барып келейин деп чыгып, ушундай болгон да. Каза болгон.
Аскердик парызын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн Бекзотбек Юлдашевго мамлекет тарабынан эрдик медали берилген. Ошондой эле Разаков шаарындагы көчөлөрдүн бирине анын аты ыйгарылды. Мындан сырткары Бишкек шаарынан президент Садыр Жапаров тарабынан батир берилип, учурда ал үйдө маркумдун жубайы, балдары менен жашап жатат. Миңгүл Көчөрова, Арыс Келди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.